Ражап Абдыкаров 10 жылдан бери ушул гаражда баш калкалайт. Аксакал алгач эле туулуп өскөн жерин айылдын кооздугун эскерип Тажикстандын Мургап районуна караштуу Ыранкөл айылында туулгандыгын айтты. Ошондой эле жаш кезинде Душанбеде жогорку окуу жайларынын биринде билим алган. Андан соң Чоңалайга келип курулуш тармагында иштеп калган. Турмуштан жолу болбой жубайы каза тапкандан кийин жакындарына деле каттабайт. Ушул бир бөлмөлүү гаражда күн кечирет. Эки баласыны үйлөп жайладым, олар неберелүү болду. Кыздарды, 3 кызды күйөөгө бердим. Бардыгы неберелүү, үйлүү жайлуу болдулар. Балдардын зор өлүп калды. Ошентип, onun arkasından kampir dagы өлүп калды. Kampir өлгөндөн кийин кетти тозуп баары. Ражап Абдыкаров жубайы өткөн соң Чоңалайдагы үйүн сатып Меккеге барып зыярат кылып келген. Андан ашкан каражатка ушул жайды сатып алган. Буга чейин бир нече ирет уул кыздары алып кетүүгө келген, бирок ал баш тарткан. Учурда 8000 сом пенсия алат. Алган акчасын дары-дармекке жумшайт. Кайрымдуу адамдар дагы жардам берип турат. Бирок жаш өткөн сайын кыймылдоо кыйындап, жардамчы керек дейт. Күндөн күнгө карылык жетип, bir nersege jetsen birdege jetpeysin. Anamını alıp ber, mınandan bu yaka koy dep jumşaганга бирөө керек экен да. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын бул карыядан кабары бар. Буга чейин Ражап Абдыкаровдун Чоңалайдагы жакындарына кайрылышкан. Ошондой эле боорукердик үйүнө алып барууну бир нече ирет сунуштаган. Куттубек Абдуллаевдин айтымында ал айтылган сунуштарга макул болгон эмес. Бул аксакалдын жакын туугандары менен, өзүнүн бир туугандары жок, бирок жакын туугандары менен Чоңалай районунун Кызыл Туу айылындагы туугандары менен байланышканыбызда буга чейин бир нече жолу алар да келип алып кетели деп айтышкан экен, бирок ал туугандардын үйүнө барып жашагандан да баш тартып койгон. Акыркы чара эми биздин жанагы жалгыз бой карыяларды тейлеген социалдык кызматкерлерибиз бар. Ошол кызматкерлер биз ошо жалгыз бой катары каттоого алып, социалдык кызматкерлер менен ошол белгиленген графикте үйүнө барып кабар алып туруу иш аракетин жүргүзөбүз деп азыр пландап турабыз. 90 жаштагы Ражап Абдыкаров карылыкка моюн сунган. Ал өзү жашаган бул жерден эч кайда кетпестигин билдирди. Анын бүгүнкү күндө негизги бир муктаждыгы кол арага жарап, жардам берчү инсан бар болсо. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.